رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السلام. Саламатсыздарбы, биздин маанилүү маек берүүбүздүн көрүүчүлөрү, улуу орозо айыңыздар кут болсун. Бүгүн биздин маекте конокто өзүн кыргыздын улуттук деми деп атаган Гүлзат Мамытбек кызы. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы Гүлзат айым, студиябызга куш келиптирсиз. Биздин көрүүчүлөр сизди көптөн күтүштү. Анткени акыркы убакта сиз менен болгон маектер, сиз менен болгон коомчулуктун катышы абдан тыгыз болуп жатат. Ушу биздин алгачкы сурообуз, сиз өзүңүздү мен кыргыздын демимин деп атоого эмне себепкер болду? Эжеке, биринчиден саламатсызбы? Чоң рахмат. Ушунчалык чоң конок кылып тосуп алдыңыз. Анан кийин айтарым, мен ушу биринчи болуп сиздин студияңызга келдим. Москвадан келгенден кийин эч кандай интервью бере элекмин. Анан кийин командаңыз да аябай мощный команда экен. Гүлзат эже бизге келбесеңиз болбойт деп ушундай алып келишти. Анан кийин кыргыз элине аман эсен жеткениме аябай сүйүнүп атам. Ушу аэропорттон түшкөндөн кийин кыргыздын жерин өпкүм келди. Анткени ар бир кыргыздын жүрөгү ушундай кыргыз деп согот экен да. Кыргыздын эли, кыргыздын жери, кыргыздын тарыхы деп согот экен. Мен аны сырттан жүрүп ошону аябай жакшы түшүнөт экенсиң. Анан кийин кыргыздын деми болгондогум, мен ушу четтен окуп келип атам. Билим алып келип атам. Билим алган сайын сен деңгээлиң жогорулой берет экен. Анан өлкөңдү аябай жакшы баалап калат экенсиң. Мурда мен андай эмес болчумун. Мен Кыргызстанга келсем, жерлери жаман, анан түкүрүнүшөт, анан деп Астанага эле кетип калайынчы деп кетип калчумун. Же Турцияга, же Малайзияга. Анан бирок билим алып окугандан кийин сен түшүнөт экенсиң да, жок, Кыргызга эмгек кылышым керек турбайбы? Мен оңдосом, ушу жерлерин, ушу жолдорун, анан түкүргөндөгүсүн тарбиялабасам, мен ким тарбиялайт? Мен ушу жоопкерчиликти өзүмө албасам деп мен окуган сайын анан ошондой нерсе болуп туулду да, менде жүрөгүмдө туулуп, мен бирок ошол нерсе бар болчу. Кичинекей кезимден эле бар болчу. Кичинекей кезимде ушунун баарын тең сезчүмүн да, мен ошондой болорумдучу. Бирок аны айта албайсың да. Аны айтсаң, бул жиндоо дейт да сразучу. Бул бир башкача кыз дечи, мени так эле. Анан ошол нерсе былтыр октябрда мондай жүрөгүм ташыптым эле. Мен устатым дагы айтты, Гүлзат, Кыргызга 2-орун, 20-орун, 200 орун деген жарашпайт. Андан көрө жата турганчы койчу, 20-орун болбой эле коюн. 2-орун болбой эле коюнчу деп. А кыргыз 1-орун болобуз. 1-орун болобуз. Убатасыңбы? Тургунуң десең, деп ушинтип ойгоно түшөт дегенден кийин сен сестенип Турат Дубанаев деген устатым бар. Ошондон кийин мен өзүм ойгонуп калбадымбы? Мен чын эле 1-өлкө боло алабызбы? Ошол нерсе, ошол ойлой ойготуп мени. Түнү мен уктабай калдым, ошол түнү уктаган жокмун. Ошондо күйлөнүп, ыйлагым келип, ыйлап дагы түнү мен тура калып, анан мен кыргызыма мен дем беришим керек экен деп түшүндүм да. Ошол нерсе ойгонуп, ошол нерсе жетти. Анан кийин айттым, мен кыргыздын улуттук жаңы демимин деп. Жакшы экен, абдан сиздин жогорку сөзүңүзгө аралжы. Биздин улуу Ойчул Оразаков айткандай, кыргыздын тагдырын сен ойлобосоң, мен ойлобосом, анан ким ойлойт деген сыяктуу. Бул идеяңыз абдан жакты. Ушу сиз деген атыңыз чыгып, эл менен аралашып баштагандан кийин бизге жеткен маалыматтар боюнча бир топ белгилүү бизнесмендер сизди ушул сиз менен байланышып, сиз менен элге таанылып, же болбосо сиз аркылуу өздөрүнүн бизнесин элге чыгаруу жөнүндө дагы ой максат кылып жатышат деген пикирлер айтылып жатат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Ооба, ал туура. Анан кийин көбүнчө российский бизнесмендер, анан кийин европейский бизнесмендер чыга баштады. Анткени Кыргызды жакшы эле реклама кылдым. Мен өзү аябай жакшы пиарщикмин. Мен уялбай эле, тартынбай эле, тарс-турс кичинекей кезимден эле сата билем да любой нерсени. Анан кийин Кыргызды барып саттым аябай мондай. Эми мен азыр бизнес тилинде сүйлөп атам да. Продажа деп коет, когда ты продаешь, продвигаешь что-то, ты продаешь да, бул бизнес тилинде. Ошону кыргызча которо албай атам, башка тил сөз таба албай атам. Кыргызстанда аябай мондай пиар кылдым. Кыргызстандын улуттук демимин, Кыргызстан 2030-жылы 1-өлкө болот деп англисчеда, орусчада которуп ошондо чоң бир чогулушта орустун дагы лидерлери отурду, Белоруссия, Украинанын лидерлери отурду. Биякта орус тилчи
адамдар биякта Европанын лидерлери отурду, анан сахнага чыгып алып бутун титирип атат. Бирок кыргызда таанышым керек да, анан I am the national inspirer. My Kyrgyzstan is the best country in the world 2030 депчи, эң мыкты өлкө болот деп бияка англисче айтсам, бияка одновременно кыргыз орусча которуп берип аттым да. Монтип туруп калышты. Ай, бул ким ай? Кто это? Who is it депчи. Анан биякта орус бир туугандарым туруп кол чабышты. Молодец. Анан кийин ооба сүйүнүп, анан кийин тиякта итальянецтер турду, анан кийин датчане турду, анан кийин Европа бар тең тур дейшсе кол чабышты. Бул мен мынтим да, мен Кыргызстанды көтөрсөм, сен Орусияңды көтөрсөң, сен Данияңды көтөрсөң, биз планетаны көтөрөбүз. Планетаны өзгөртөбүз деген мындай аябай чоң уран чакыргандай болдум. Анан тура калсып кол чабып, сен каяктан болосуң деп колумду келип кармашып, сенин элиң ушундайбы дейт. Анан мен ошондой дедим. Мен элимде ар бир кыргыз ошондой. Анткени биз ар бир кыргыз, биз тоодо жашаган элбиз да, биз тоодо мындай выживать эткен, ар кандай түйшүктөрдөн өткөн, ушунчалык түйшүктөргө көнгөн элбиз да. Неме, постоянный кризис да биздикичи. Зона комфорта жок да, мындай. Жөн эле жамбаштап, жата албай нерсе жок да, бизде каныбызда бар. Анан бизди эч качан эч ким кыра алган эмес да. Ошон үчүн биз кыргыз элбиз да. Бизди Орусиянын эмелери дагы, жетекчилери дагы келип, Курманжан Датканын учурунда келип, ала албай анан Курманжан Датка баранын өзү барын тең элчи болуп, барын тең уюштуруп келген да. Ошондой элбиз да, биз бир башкача элбиз. Мына келди сиздин ошол демиңиз менен бүгүнкү күндө сизге кызыккан биздин бизнесмендер дагы көп, өзүнүн бизнестерин рекламалоо үчүн. Жогоруда сиз англисче сүйлөп кеттиңиз, ошол High Time деген өзүңүздүн деген англис тилин үйрөтүү бир курсуңуз бар экен. Бул орусча айтканда пара, ал эми кыргызча айтканда убакыт келип жетти болуп которулат экен. Ушул англисче окуу бөлүмүңүздө, ошол курсуңузда эмнегедир көпчүлүк бул деген оондун тапшырмасы менен келген, же болбосо жана оондун агенттери аркылуу келген бул тил үйрөткөн тармак деп баалашат экен. Ал эми сиздин жеке оюңуз кандай? Мен андай имиштерди уктум. Мен өзүм андай имиштерди окубайм. Мен негативди албайм. Чыңгыз Айтматов айткандай, желудок умнее мозга. Ашказан акылга караганда акылдуураак депчи, аң сезимге караганда акылдуураак. Анткени ал кусалат депчи. Жаман нерсе кирсе, ашказан кусуп аны чыгарып салат экен. Аң сезим чыгарып салбайт экен. Жаман нерсени сиңире берет экен. Ошон үчүн биз адамзат негатив болуп кеттибиз да. Монтип жүргөн бул нормально экен да. Монтип жүргөн, бул эмне маспы? Бул эмне арак ичип алганбы дейт экен да. Мен азыр билим алып өйдөнкү деңгээлге чыгып, анан кийин өзүнүн аң сезимди негатив менен сиңирбей, негативди тосуп азыр ушунда өсүп атам да. Ошого мас сыяктуу көрүнөт экен да. Мен просто бактылуулуктун чоң деңгээлдерине жетип, мага арактын дагы кереги жок, сигареттин да кереги жок, наркотиктин да кереги жок да. Анан кийин ошондой нерселерди укпайм. High Time деген бул менин Кудайдан берилген биринчиден. Бирок мен оюман келген, мен өзүм ойлоп чыгарган бул мекеме. Англис тил үйрөтүү боюнча. Мен биринчи High Touch деп атагым келген. Touch деген сөз прикосновение, мындай кармоо. Ана High Touch болуп калат экен, High Tech болуп калат экен, жок окшошуп кеткен. Анан эмени караганда Google'ды High Time деп чыгат байбы. Time деген сөз убакытта, high бийик убакыт. Бийик убакыт мына учур келди деген сөз да. Англис тилин үйрөнүүгө учур келди, мына компьютерди үйрөнгөнгө учур келди, мына ойгонгонго учур келди дегенге жакынмын да мен негизи. Ана ошол нерсе келген деген, мына келди деп. Ана High Time деп атагам. Мен бир туугандарымды айылдан алып чыгуу, ата-энемди айылдан алып чыгуу максаты болгон. Ошондо Кудай мага бир жакшы бир бизнес берчи, мен ата-энемди ошоктон алып чыгайын. Үй сатып алалы, анан кийин бизнести куралы дегенден анан ошондой нерселер келе баштаганда. Мен англисче билет экенмин. Мен өзү журналистиканы бүткөм. Анан англисчени билет экенмин, англисчени жакшы методикасын таап чыккам, өзүм иштеп чыгып. Анан аны иштеп баштагандан кийин анан ата-энем, бир туугандарым колдоп кетти. Аны Бишкектен ачтык, Оштон ачтык, Жалал Абадтан ачтык, Алматадан ачтым. Мен чуркап барып Астана, Петербургтан ачтым. Бул эч кандай оон эмес, урматтууга ылайык калып, бул кыргыздын кызында, кыргыздын баатыр кызынын башында туулган, жаралган нерсе. Жакшы экен. Абдан жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, ошо үй бүлөңүз жөнүндө да азын эле коомчулукка айтып берсеңиз, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз жана өзүңүздүн жеке тагдыр, жеке турмушуңуз жөнүндө. Мен ушунчалык бир башкача аябай сонун үй бүлөдө чоңойгом. Мамам нарындан, атам
Жалал абадтын Алабка айылынан. Мен ошо 1 май колхозунда төрөлгөм. Алабка айылына келип районный центрда окуп чоңойдум. Балтагулов мектебинде окугам. Алдагы бир орус жакшы мектеп, бир башкача мугалимдерибиз бар. Атамдын аты Мамытбек, былтыр каза болуп калды. Атам рахматы, мен кызым акыркы көнөгүм сатсам дагы сен окушуң керек, мен сени окутам. Сен окууга, билимге умтулгуну, могу базар, анан кийин акча деген сөз бул убактылуу нерсе. Балам, билимди кара, билимде келечек деген нерсени куюп койгон экен мындай коргошундайчы. Мамам дагы бир кыргыздын бир акылман, бир башкача энелеринен да, нарындын ушунчалык акыл карачакчы кыздарынан. Ал дагы Гүлзат, сен локомотивсиң. Локомотив деген сөз мындай поезддин вагондору бар, анан бирок башындагы нерсесин локомотив деп коет экен. Ошондой нерсесин сен баарын тең жетелеп ээрчитип жүрө турган кызсың, сен түшүнүп атасыңбы дечи мен. Анан ошо бир туугандарымды да алып жүрчүмүн. Анан кийин ошо карапайым эле үй бүлөдө, эки ветврач ата энем экөө тең. Эң жакшысы карапайым болсок дагы эттигөнчү эмес да. Дайыма этте чоңойгом. Кудайга шүгүр. Анан кийин 5 бир тууганбыз, мен ортончусумун. Эжекем бар, бир тууган агам бар, Талантбек, анан менден кийинки Айзат деген сестренкам бар, анан Мирзат деген сестренкаларым бар. Эң улуу эжемдин аты Бытыгүл. Анан кийин ошол жерде эле мен эме революционер болчумун. Вы эксплуатируете детский труд деп мамачы. Ал бир жака жибербей койсо, мен үйлөрдү жинайм да, мен дискотекага барып келейин же бир весенний осенний балга барып келейин деп үйлөрдү жинайм. Анан кийин келип, жок кызым барбайсың дейт. Анан жок, барам, сиз мен иштетип алып туруп анан кийин мен калаган жака жибербей атасыз дегенде мамам да бир сыйра ыйлап анан ушундай. Атам бир туура эмес айтса, жок ата, сиз туура эмес айтып атасыз деп. Анан Гүлзат айтчы деп ушунчу, ошондой мектепте да ошондой болчумун. В каждой бочке затычка дечи мектепте. Ар кайсы жака эле сен эмете бересиң деп мен слабыйлар дайыма защищать этчүмүн. Жок, андай эмес, туура кылыш керек деп. Анан өзүмдүн жеке турмушум, 3 балам бар. 3 периштедей болгон сонун балдарым бар. Бир башкача, рахмат. Бир башкача бир мындай аябай акылдуу, аябай күчтүү балдар да. Анан мени колдогон, анан мени түшүнгөн, анан мени ушундай жылдырып турган, мен мама өсчү деген көзүнөн эле окуйм да сөзүн. Ооба. 8 жашта, эң улуусу 6 жаш, анан 2,5 жаш. 2 жаш 8 ай болуп калды. Ошо анан кийин мен 7 жыл жакшы киши менен турмуш курдум. Биз үйлөнүп атканда кичине туура эмес үйлөнүп аткенбиз да. Ата энебиз үйлөн давай десе эле, анан чуркап барып анан көздөрү жашынакай экен, анан мындай сильный экен, анан деп мындай тие берейин, анан жакшы көрөм да деп элечи. Мен бизнесменмин да. Мен 12 жылдан бери ушу кайтайм бизнести кылып келем. Кадимкидей бизнес план жаш керек экен. Сен арендага мынча кетет, анан мындай кетет деп жасасың да бизнес план кылыпчы. Бул сенин турмушуң, бул план да, бул бизнес да. Бизнес деген сөз busy деген англисчеден сөз келген. Busy бул занятый. Это твоя занятость на всю жизнь, это твоя работа. Аны аябай пландаштырышыбыз керек экен. Кое тур. Мен кандай максаттарым бар? Гүлзат. Мен дайыма максатым бар болчу, Кыргызстанды көтөрмөй, анан кийин адамзатты көтөрмөй. Мен кичинекей кезимде ошон баарын тең жазышым керек болчу. Гүлзат, кандай максаттарың бар? Анан бул четке анан кандай күйөө керек? Ошондой эле максаттагы күйөө керек. Азыр үйлөнүп атам. Мен азыр аг киши менен 7 жыл жашап, экөөбүз ажыраштык, анткени максаттарыбыз башкача экен. Аябай сыйлайм аг кишини. Мен аг киши менден 6 жаш улуу, мени көп нерсеге үйрөткөн. 3 баланын баласы, атасы. Бирок максаттарыбыз башка. А киши үйдө отур. Жок, үйдө отурушуң керек. Аял киши үйдө отурушуң керек. Мен талабым үйдө. Дегенде үйдө отурдум. Жакшы аял болоюнчу, үйдө отургандан кийин бирок мындай экен да. Өзүңдү өзүң саткандай болот экенсиң да. Анткени максаттарың тетиякта да. Анан сен үйдө отурасың мынтипчи. Анан ошондо кир халаттарды кийип, анан кийин өзүңдү карап, анан семирип, анан кийин өзүң жакпай, анан балдарды урушасың, анан кийин дубал сүстүрөсүң, ошого чейин барган. Мен аябай жакшы эне болгом деп айта албайм. Мен азыр жакшы эне болуп келдим. Анан уруш чырчаттагынан эметкенден анан айттым, токто дедим. Болду Гүлзат, токтот. Бирдеке кылбаса болбойт. Мындайды балдар көрбөш керек. Мен жеке турмушумду любой нерсени ачык айткан адаммын. Анткени балким ушул нерсе бирөөгө жардам берет. Анан ошо окуп баштадым, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Анан кийин ошо мен максаттарымды бир жакшы устаз айткан: никогда не предавай свои цели. Сен анткени адамды, ар бир адамды бир максат менен жөнөткөн Кудайчы. Любой буюмдун дагы максаты бар. Монуку жазыш, мунуку коосурак жазыш, кагаздыкы анын үстүндө жазыш, столдо жазыш, стульчикте отуруш. Ар бир нерсенин, ар бир заттын максаты бар. Адамзаттыкы тем более.
ар бир адамды бир максат менен жөнөткөн да. Сизди мисалы мына телевиденияда жакшы ведущий болуп, көркүн ачып, элибизге көп маалыматты жеткирүү үчүн жараткандыр, билбейм. Балким сиздин максаттарыңыз дал түшүшү бар. Мен аны билбейм, аны сиз өзүңүз билесиз. Ар бир адам максаты бар. Неме телекөрүүчүлөр дагы ойлонот болуш керек, менин максатым эмнеде болду экен депчи. Мен ошону ойлончумун, менин максатым эмнеде? Аны окуп жүрүп анан ажыраштык, мен окуп жүрүп анан айттым, жакшы эле ажырашып, жакшы эле мындай спокойно эле эметип анан балдар менен сүйлөштүм, балдарым ушундай болгон атат десем, балдарым мынтип коет. Койчу, ажырашпагылачы депчи. Мама, не надо, почему деп. Биз орусча сүйлөйбүз анткени Казакстанда көрүп жүрүп калдык. Бизнес куруп анан айттым, балдарым, видите, как нам плохо вместе. Десем анан, мам, я тебя понимаю, мен сени түшүнөм деп экөө тең айтты. Кичинекей кызым колунда. Анан анда мындай болот экен дейт. Менин балдарым аябай акылдуу да. Папа женится на другой, а ты выйдешь замуж. У нас будет 2 папы и 2 мамы дейт десеңиз. Аябай акылман балдарымдан айттым, акылыңан айланайын. Ошондой болсун дедим. Анан мы еще семьями будем дружить, балдарым десем. Да, мама деп мындай позитивдүү да балдарымчы. Ушунчалык мени да аяп, атасын да аяп. Анан баардын атын жат туура көз караш менен карады. Анан ошо жакшы. Азыр кишинин келинчеги бар. Балдарым аяка барып турат, мен мага келип турат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мындан келди, сиздин оюңузча ар бир адам тирүүлүктө адам болуп жаралгандан кийин бир максат коюп, ошонун негизинде. Сиз жогоруда айтып өткөндөй, сиздин оюңузча ошол мисалы үчүн бизде бүгүн Кыргызстанда абдан көп да аялдар күйөөсү аз таап келеби, көп таап келеби, ошого эле ыраазы болушу эле балдарды төрөп, үйдүн жумушунан чыга албай жүргөн. Бирок анын жүрөгүнүн түпкүрүндө бир талант бар. Ошону жасасам, же мугалим болсом, же врач болсом деген. Сиздин оюңузча алар дагы күйөөсүнө баш ийбей эле чыгып кетип, врач болуп же мугалим болуп, өзүнүн жеке дүйнөсүндөгү максаттарды ишке ашырыш керекпи? Же болбосо күйөөсүн угуп, үйдө отуруп, ошо бала чаканы тарбиялаш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Менчи азыр ушу азыркы билимим менен мен 2 жылдан бери окудум, ажырашкандан кийин. Адам баласы боякта болсо деңгели мончаны эле көрөт экен да. Эгер деңгели боякта болсо мончаны көрө алат экен. Боякта болсо мончаны көрө алат экен да. Мен азыр ушул боякта деп коеюнчу, эми боякта чыга элек, ушу асманга чейин жетет. Боякта деңгел менен көп нерсени көрүп атам да. Ошол эле эркекти оюн өзгөртүп, кишини өстүрүп, башкача кылса болот экен. Аны эгер мага семинарларыма жазылса, курстарыма жазылса, мен ар бир аял затка үйрөтө алам. Азыркы билимим менен мен ажырашмак эмесмин да. Мен кишинин тапта отуруп, анан кийин эмде отуруп, анан деп монтип восхищаться отуруп, восхищаться кыргызчасы кандай болот? Рахаттанып, мындай кубанып отуруп, кишини өстүрүп алмакмын да. Анан балким максаттарды чоңоймок, балким мындай чектелбей Кыргызстанды дагы өзгөртөм, анан ааламды да өзгөртөм деп чыкмак, балким мен аны билбейм, Кудайдын буйругу. Бирок ошол билим, азыркы билим ошондой болгондо мен башкача кылмакмын. Ошого мен аял затка айтам да. Ооба, эркек үйдө отур деп көбүнчө талап кылат. Бирок кишиге жеткизе билишибиз керек экен да. Алтыным, берекем. Мен үйдө отуруп калсам, карачы, жаман болуп атам, максаттарыма жете албай атам, эл менен кабарлаша албай атам, мен кошунам менен эмете албай, өзүмдү ача албай атам деп жеткириш керек экен. 1 жолу айтыш керек, анан 2 жолу айтыш керек, 3 жолу айтыш керек, 100 жолу айтыш керек. Бирок 101 жолу бул нерсе макулдуулукка келет да. Бирок ошо 101-ге жеткинче дагы алтыным, берекем деп айтыш керек экен. Ой, сен укпай койбодуңбу? Мен уже сага 50 жолу айтып атам деп мы терпение теряем, мындай. Сабыр кылбай кетет экенбиз да. Жок, Кудай айтып атпайбы? Мына азыр Рамазан айында да сабырлык үйрөнүп атпайбызбы? Сабыр кылып, аял затпыз, акылманбыз, сабыр кылып, ошо 101 жолу болгондо анан киши обязательно макул дейт да. Ал бияга айтат да, мен байчым да бактылуу болсунчу, эмне кылгым келет деп берекем. Сен дагы эметчи деп. Эми бир иш кылса аял зат биз биринчи баштайт экенбиз да. Урушуп, мен аны көрө алдым, мен өзүмдүн каталарымды көрө алдым. Ошого эркектер мынтип басынып аткан. Анда ошол үйдө отурган аялдар деле өзүнүн жашоосун ошо жолдошу менен чогуу бирдикте эле өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Андан кийинки сизге көрө турган биздин ушул бүгүнкү көрүүчүлөрүбүз абдан бир мүмкүн 60% сиздин деген ушул позитивиңизге, сиз көрсөткөн жолго, сиз бүгүн айтып жаткан ар бир адам бактылуу болушу өзүнүн колунда деген бир жакшы сөздөрүңүз бар. Ошого күнөөлүү деп эле жакшы эле сиздин артыңыздан эрсили деген
келгенде бир ушул коомчулукка жакпаган нерсе болуп атат. Бул сиздин церковтогу саентолог сектасы менен бирдикте экениңиз. Ал боюнча өзүңүз да мойнуңузга алган экенсиз. Мен чындыгында эле катышам ошол сектага деп. Ал боюнча карап көрсөк, сиздин бүгүн элди тартканыңыз, ораторлугуңуз, ошол өзүңүзгө көбүрөөк киши топтогуңуз келгени, же болбосо сиздин үнүңүз көбүрөөк кишиге жеткизип келгени, бул ошол сектаны жайылтуу негизги максаты, же болбосо ошого киргизүү. Анткени чындыгында эле кыргыздарга буга чейин бирөө деген, ай сен туура жолго түш, келсең сен эртеңден баштап муну жасасаң, сен өзгөрөсүң. Сенин артыңан дагы 100 киши өзгөрөт. Анан кийин биз деген Кыргызстанда оңойбуз деген киши аз, андай адамдар бар, же болбосо жанагы оондон келген биздин бейөкмөт уюмдарыбыз, алар абдан кызыл тілдүү келишет. Же болбосо жанакы дин тарабынан башка жака, динди башка жака бурмалоо, Ахмеди, Салафит деген сыяктуулар бар. Алар дагы элди көбөйтүш үчүн алардын тапшырмасы ошол да. Алар ошо тили менен тамак таап жешет. Канчалык ошо Салафитке же Ахмадиге көбүрөөк киши чогултса, аларды ошончолук биздин чет жактардан кызыктар адамдар колдойт, акча беришет. Ошонун негизинде баягы кызыл кекиртек канча гана жерди секиртет демекчи, өзүнүн тамак ашын, балдарын, үй бүлөсүн багыш үчүн ошол тил чыгып, айтып, элди өзүнө тартып жаткан учурлар абдан көп. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул бизнесмендердин да абдан кызыл түлдүү келет, анткени алар деген товарын өткөрүш керек. Буга чейин биздин кыргыз деп күйүп келип, сен оңолсоң, тигил оңолсо, анан мен оңолсом, биздин өлкө оңолот деген киши аз. Мен да бул боюнча биздин коомчулукту абдан жакшы түшүнөм. Сиздин бүгүн ошол саентолог сектасы менен алектенишиңиз менен көпчүлүк адамдар бул деген ошол бир биздин мусулманчылыкка жакпаган, биздин коомчулукка жакпаган нерсе менен алектенет деген ойду бөлүшүп жатат. Бул боюнча дагы өз пикириңизди айтып кетсеңиз. Рахмат. Мен саентологмун, Кудайга шүгүр. Мен мусулман саентологмун. Мындай нерсе экен да. Мисалы, адам баласы эмнеден турат? Биринчи денеден. Туурабы? Мына дене. Экинчи бул аң сезими, Анан үчүнчүсү кайсы? Дене, аң сезим жана Эмнеси? Ой жүгүртүүсү же эмнеси? Ой жүгүртүүсү акыл эсте. Денеси? Рух. Руханий байлык. Дух немеси орусчасы, кыргызчасы жан деп. Үч нерседен турат. Дене, аң сезим жана жан. Дененин илими бар, бул медицина. Неменин аң сезимдин илими бар, бул психология. Эми жандын илими жок болуп атпайбы? Ушул нерсе керек болуп, анан кийин Рон Хаббард деген бул саентологияны ачкан киши, Кудайымдын өзүнүн закондору бар, ааламы бар. Ушул ааламдын, Кудай жараткан ааламдын закондорун ачкан киши да Рон Хаббард. Анан саентология деген жан жөнүндө илим болуп атпайбылчу? Бул жан жөнүндө илим. Ошондуктан психолог, мусулман адам баласы психолог боло алат, туурабы? Ошондой эле. Эмне үчүн бул нерселер мечиттерде же болбосо мусулмандар бар жерде эмес, эмне церковтордо өтөт, жанагы чиркөөлөрдө өтөт экен көбүнчө. Эгер эми чиркөө деген сөздү түшүндүрүп келсек, церковь, орусчасы. Церковдун эки мааниси бар. Илгери же мечитте сабак алышкан, билим алышкан, же церковьта, Ошондо бул билим алуучу жер да. Мечиттагы билим алуучу жер академия, класс деп коелу. Церковьтагы билим алуучу жер академия, класс. Ошондо мен бир сунуш келтирмей келем да, ошо саентологиянын жетекчилерине. Церковь эмес, академия деп койсом эмне болот депчи, анткени бул билим берүүчү жер да. Мен окудум ошо церковьта. Бир дагы жер жок, мындай чокунган же. А бул эмне үчүн церковь деп аталат десем, бул бул экинчи мааниси церковь, биринчи мааниси сыйынуучу жер, экинчи мааниси академия, класс. Анан чын эле класстарда жалаң класс, парта, кулакка эме турган наушник, анан кийин китептер. Анан библиотекалар. Ал жерде такыр эме жок. Ал ошол саентологиянын эмесинде, программасында же болбосо ошол жерден окуу өнүгүшүндө биздин мусулмандарга тиешелүү нерселер барбы же жокпу? Бул жанга тиешелүү да. Ошондо сен мусулмансыңбы же буддистсиңби же христианинсиңби, бул илимге жалпысынан эле адамзаттын жанына тиешелүү. Мааниси жок ага. Сен келип окуй бер, медицинага дагы жокко. Туурабы? Денеге дагы, медицинага да сен жок, сен мусулмансың, сен келип медицинаны ал, а сен капырсың, христиансың, сен медицинаны алба деген жок да. Бул илим да. Анан илимди кичине түшүнө албай атабыз да. Ошого мен саентология жөнүндө мындай маалымат деле бергим келбейт, анткени мен билимим аз саентология жөнүндө.
Анан кийин эч кимди чакырбайм дагы. Мен саентология мага жардам берип атат. Мен мондай дух берип коет да. Могу жан дүйнөмдү могу байытып, мен мондай кылам, мен Кыргызстанды көтөрө алам деген сезимди берип коет, бүттү. Ошондуктан мен эч кандай маалымат бергим келбейт. Могу эмеге приложение бар. Scientology.ru дегенчи. Саентологияга кирип эле, могу жерде субтитры бар. Түйүндө жазып, англисче да буякта, бүт эле англисче. Түйүндө орусча субтитрлар менен коюп алып туруп көрсө болот. Полный информацияны ушул жактан алса болот. Мен мондай ооз эчтеке айта албайм, андыке билимим да төмөн. Естествен монтип эле Инглвуд, кстати, мына Инглвуд деген жер Америкада мусулмандар, эки мусулман нерсе, эки мусулман группировка деп коелу. Эки мусулман, кандай болот кыргызча группировка? Топ, ошо эки мусулман топ бири-бири менен урушат экен Инглвуд деген жерде Америкада. Ал негр немелер экен да, денеси кара мусулмандар экен, кара мусулмандар. Бири-бири менен урушуп берет экен. Андан кийин ошол жакта Мухаммед деген имам таба албайт экен, эмне үчүн булар кантип буларды бириктирем деп. Андан кийин бул илимге жолугат, бул издеп жүрөт экен, анан илимге жолуккандан кийин ушул жерден көрө аласыз ошонучу, орусча көрө аласыз. Жолуккандан кийин аны таппадымбы, бул куралдар бар турбайбы деп анан кийин акырын китептерди таратып, Дорога к счастью деген, ал Аль-Асхар деген Египетте чоң неме бар, университет бар. Ошол жерден Дорога к счастью, бакытка карай жол дегендин разрешениялары бар, эмелери бар, мындай рекомендациялар бар. Ушул китепти окугула деген. Анан китепти тараткандан кийин ал жерде айтылат да, сен бири-бириңерге жаман сүйлөбөй эле, сүйлөшүп эле таба алсаң болот. Сен бири-бириңди сыйлап, бири-бириңдин мындай турган турпатыңды сыйлап, бири-бириңе сый мамиле кылсаң, ошондо тил табыша аласың. Ошондо сен экөөң бирге чоң нерсеге жетише аласың деген акыл насааттар толуп турат да. Мен өзүм да настроением түшүп калганда ошо китепти алып окуйм да анан. Ал жерде бүт партен Курандан алынган нерсе да. Биз Куранда, мен мисалы мусулман катары корктум да, Куран өтө ыйык, дарасы кармабаш керек деп аны өйдөрү коюп доолочу эмесмин. Анан кийин ал бирок бизге жаралган китеп да. Быйыл айтып атпайбы мага саентологдор, сен диниң ислам, сен Куран немең китебиң кандай деп. Мен Куран десем, сен Куранды бир жолу да алып окудуңбу деп атпайбы анан. Жок. Сен эмнеге дейт. Анан корком десем, эмнеге коркосуң? Ал китепти, ал ыйык китепти, ал мен арабча жазса түшүнбөйм да. Арабча жазса түшүнбөйсүң, арабчаны билбейсиң дейт. Ооба десем, орусчасы барбы дейт. Орусчасы бар десем, анан эмне үчүн орусчаны алып окубайсың? Дегенин түшүндүм да, ал адамдар үчүн жаралган китеп да. Биз алып окушубуз керек да, коркпой. Анан Москвага жеткенде сразу барып алып Куран китепти сатып алдым. Ошол жерден карасам, саентологияда бар нерселер экен да. Мындан келди бул саентология, бул жалпы бүт эле диндеги адамдарга тиешелүү жана биздин дүйнө жүзүндөгү адам баласынын рухун көтөрүүчү бир секта дейбизби, илим деп айтсак болот. Бул сектаны деген, сектанын дагы сөздүн маанисин чечимлеп кетсем, секта орусчадан келген сөз, сечение. Сечение деген сөз мындай бир чоң нерседен сечение болуп бөлүнүп калган деген сөз да. Секта деген бөлүнүү, бөлүк деген сөз да. Саентология бул эч нерсенин бөлүгү эмес. Бул өзүнчө жаралган илим да, өзүнчө бир моундай. Бул христианстводан бөлүнүп чыккан, сечение болуп, секта болуп калган нерсе эмес, бул өзүнчө жаралган нерсе. Ошого саентологияны секта деп мен айта албайм, бул өзүнчө бир организация, өзүнчө илим бул. Илим деп айта аласыз. Ооба, бул диний илим да. Сөзүнүн аягында Гүлзат, сиз дайыма бир кыргыздарга дем берем деген өзүңүздүн бир уран сыяктуу сөздөрүңүз бар. Ошол боюнча биздин көрөрмандарга кайрылып кетсеңиз, анан маегибизди соңуна чыксак. Ооба, мен жакшы проект куруп атам. Бизнесмендерди өтө чоң деңгээлге чыгара турган. Анан кийин эки өлкөнүн ортосунда болот, Россия менен Кыргызстандын ортосунда болот. Москвада жайгашканбыз. Анан ар бир кыргызды бизнеске үйрөткүм бар да. Мен анткени өзүм бизнестин адаммын. Бизнесмендер бул адамзаттын ушунчалык кымбаттуу бөлүгү, анткени бизнесмендер иш берет. Бизнесмендер аш берет, бизнесмендер налог төлөйт, ошол налогдон анан алынып мугалимдерге төлөнөт зарплатасы, пенсиялар берилет, доктурларга бөлүнөт, жолдор курулат, светофорлор коюлат да. Бизнесмендин эмеси, ролу өтө бийик, өтө маанилүү. Анан эгер ар бир кыргызды бизнесменге үйрөтүп алсак, ошондой эме бар экен, ошондой бир оюм бар экен. Бул өтө чоң нерсе болот. Кыргызым, алтыным, берекем.
Курманжандатка айткандай, кыргыз эч качан төшөктө жатып өлбөйт. Кыргыз найзанын үчүндө өлөт. Эми азыр биз жакшы учурда жашагандыктан биз ошол найзабызды бири-бирибизге сайбай, Сапар Исаков өзүнүн душманына сайып, анын душманынан Сапар Исаковго сайып, анан кийин башка кыргыздарыбызды жамандап, анан бири-бирибизди жегенибиз бул туура эмес да, кыргыз, мен туура эмес деп ойлойм. Биздин душманыбыз, ушул найзаны саяры душманыбыз бул жакырчылык, бул сабатсыздык, бул жалкоолук, бул көрө албастык. Ошолорго саялычы кыргызым. Экөөбүз биригеличи. Мен Сапар Исаков менен биригейинчи. Мен Аскар Акаев менен биригейинчи. Мага ар бир кыргыз кымбаттуу, ар бир кыргыз. Түрмөдө отурасыңбы? Сен политикада президент болуп отурасыңбы? Же чалынып түштүңбү, бомж болуп калдыңбы? Сен менин кыргызымсың. Мен сенин бактыңа жаралганмын, мен сенин демиңмин. Чогуу кыргызды бириктирип туруп, дүйнөдөгү эң мыкты өлкө кылабыз. 2030 жылда Кыргызстан эң биринчи өлкө болот. Кыргызым, чогуу биз күчпүз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн өзүн кыргыздын улуттук деми деп атаган Гүлзат Мамытбек кызы келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.